билбейм кандай адамдын жете барат ушугачы. Бирөөнүн мээнети да жөнөкөй эле бир бизнесмен токтогулдук экен. Монтип тапкан акчасы менен салып койгон жакшынакай ресторанды талкалап, бир күндө талкалап коюш бул туура эмес да, мыйзамга да туура эмес, соттун чечими да чыкпаптыр. Бул жерде ошо вице-мэр Нурдан Орунтаев түзмө-түз өзү жооп бериш керек. Ошол кимдин мен бүгүн окудум, Садыр Жапаровдун баласынын досу экен деп. Значит, ошо Садыр Жапаровга таянып жасап атат. Же заказной болуп атат. Ошого жооп берсин, түзмө-түз президент өзү жооп берсин. Жөнөкөй бир бизнесмендин монтип ресторанды талкалап койгонуна өздөрү жооп берсин, кайра восстановить этип берсин. Мен ошону талап кылам. Токтогулдук болгон үчүн дагы, жаран болгон үчүн да мен талап кылам ошону. Бул туура эмес, баскынчылык. Башка мамлекеттен келип алып, Кытай, Түрк, башка улуттар келип алып, свободно бизнес жүргүзөт, свободно соода кылат. Эмне үчүн кыргыз жараны келип, ушул ресторан салып оокат кылбаш керек экен. Мен кече көрүп алып, Кадича эженичи, ушул жердин хозяйкасын, мына ыйлагым келди. Могул кичинекей жаш балдарды көрүп алып, ыйлагым келди. Жаш балдардын бул эмеси, үмүтү дагы уже талкаланат да. Кыргызстанда биз бизнес кылсак болбойт экен, жашасак болбойт экен деп психологиясына доо кетет. Мен ошону абдан кече аябай нааразы болдум. Действительно, жаным күйүп турат. Мен булардын эч кандай деле эч нерсеси болбойм. Бул жакта прогулка кылып, ары бери басып жүрүп эле көрчүмүн. Жакшы ресторан экен деп кезде келип, досторубуз менен отуруп, эс алып, бул туура эмес. Коомчулукта буга реакция кылыш керек. Кылбай койбош керек. Орунтаев, Нурдан Орунтаев кимдин заказы менен, кимге тиренип ушуну жазып атсаң келип туруп өзүң жооп бергин.